Allah Taala'nın ismi menen Allah Taala'ga mактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve selam salavatlar bolsun. Hurmattуу Эрмат Жумаевич, hurmattуу алымдар кеңешинен келген устаздар, hurmattуу дин кызматкерлери, hurmattуу Талас шаарынын тургундары, hurmattуу аталар, мусулман бир туугандар. Берекелүү болайык. Рамазан айында жакшы бир саамалыкка күбө болуп отурабыз. Алла Таалам бул болуп жаткан жакшы кайырдуу амалды кабыл кылсын. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык сөзүндө "Самту сайму тасбих", ораза туткан адамдын унчукпай туруусу бул тасбих, Кудай Тааланы даңазалагандай сооп жазыла турган болсо, "Ва наумуху ибада", ораза туткан адам чарчап жастыкка баш коюп ичине уктайын деп уктаган болсо, анын уйкусу дагы ибадатка өтө берет дейт. Wa amaluhu mudaaf, ораза туткан адам бир жакшы амалдарды аткарган болсо, же болбосо Рамазан айында аткарылган жакшы амалдар башка айларга караганда сооптор көбөйтүлүп берилет дейт. Мына бүгүн ушундай жер бетиндеги Кудай Тааланын үйү болгон Байтулланын мечиттин болгондо дагы заманбап архитектуралык кооздугу менен мечиттин мезгил кутучасы ушу Рамазан айында салынып тургандыгы, Кудай буйрса, бул да Кудай Таалабынан ошол тагдырга жазылган. Рамазан айында аткарылган бардык амалдар көбөйтүлүп берилет деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Иншалла ушул мечит салына турган сооп демөөрчүлөргө, себепкер болгон адамдарга, коюлга абыш кылган адамдарга иншалла сооптору амал дептерлерине көбөйтүлүп берилсин. Мына Кудайым буйрса, биздин мамлекетибизде дин чөйрөсүндө, дин эркиндигинде мамлекет тарабынан абдан жакшы колдоолор болуп келе жатат бир туугандар. Бир мезгилдерде көп эмес, бир 40 жыл, 50 жыл мурун республика боюнча 27 гана мечит болгон экен. 27 гана мечит болгон экен. Мана бүгүн 33 жыл өтүп өтпөй республика боюнча 4020 мечит мамлекеттик каттоодон өткөн өзүнүн дини ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Андан сырткары 166 дини окуу жай өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Бул эмнени билдирет? Бул мамлекетибизде дин чөйрөсүндө болуп жаткан өнүгүү, мамлекет тарабынан болуп жаткан колдоо. Мына бүгүн да ушундай татынакай Талас шаарында борбордук заманбап мечиттин кайрадан түптөлүп тургандыгы, бул дагы болсо ошол мамлекет тарабынан бир колдоо болуп, биздин коомчулук, мусулман бир туугандарыбыз динин үйрөнүп, диндарлар көбөйүп, жогоруда урматтуу губернаторубуз айткандай, бир мезгилдерде 700 орундук бир мечит салынган болсо, бүгүн 4200 орундукка ылайыктуу ушундай заманбап мечиттин салынуу мезгил кутучасына күбө болуп отурабыз. Алла Таалам ыраазы болсун. Алла Таалам берекелүү ыйык аятында "Ва ма анфакту мин шей", ким Кудай Тааланын жолунда бир нерсени инфак кылса, бир каржаса, ал мейли семент болсун, арматура болсун, акча каражат болсун, документация жагынан болсун, кандай нерсе болбосун, Кудайдын ыраазылыгы үчүн ошол нерсени жумшасаңыз, Алла Таалам анын ордуна андан дагы жакшырагын сизге кыйгарып берет. Алла Таалам ырыскы берүүчүлөрдүн эң жакшысы. Андыктан Кудайдын жолунда сарптап аткан Ренат таксырыбыздын тапкан тутканына Кудай Таалам береке берсин. Ушундай соопчулук иштерде мамлекетибиз үчүн, динибиз үчүн кызмат кыла бериңиздер. Алла Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Ошондой эле ушул Талас областындагы казыбыз Салим Казеке, Алла ыраазы болсун. Мана сиз келгенден бери жергиликтүү жетекчилик менен тыгыз байланышып, көптөгөн областта ушундай бир жакшы бир ийгиликтер коштоп, ийгиликтердин саны көбөйүп атат. Алла Таалам ыраазы болсун. Мындан кийинки аткара турган ишиңиздерге дагы береке берсин. Иншалла тез аранын ичинде ушул мечитибиз курулуп, элдин керегине сунуштукту Кудай Таалам насип этсин. Мына мындан бери 2-3 ай мурун эле биз бир ис сапарыбыз менен келип, урматтуу губернаторубуз менен жолугуп, ушул мечит тууралуу сүйлөшкөн болчу элек. Тез өтпөй иншалла мына
ıyык болгон Рамазан айында жүз көрүшүп, мезгил кутучасында дагы ушунда катышып турганыма мен абдан сүйүнүп отурамын. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жамаатыбыздын атынан жетекчиликке жана ушул демөөрчүлөргө, жамаатка мен терең ыраазычылык билдирем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.